Бишкектеги эски автовокзал бүгүн күндөгүдөй эмес. Тыгылган унаалар көрүнбөйт. Бекеттин жетекчилиги жана кызматкерлер эки жагын тазалап аракет кылган өңдө. Күтүү жайындагы отуруштар дагы кечээ эле оңдолуп түзөлгөндөй. Куюлган бетону ката элек. Жаңы курулган күтүү залында айдоочу жана жүргүнчүлөргө бекер нан чай берилет деп кошумчалады автобекеттин жетекчиси. Бекер чай. Бекер чай нан нечесилер? Жоқ, эч кандай бекер жок. Кана айт, бекер чай бар ушул жерде. Айтчы, бекер чай бар. Каякта бекер экен, каякта бекер экен. Сондай барбы Кыргызстанда өзү? Депутаттар таң калып. Бишкекте жайгашкан эски автовокзалда жүргүнчүлөр менен айдоочуларга бекер чай нан берилет. Бул тууралуу жогорку кеңештин депутаттары автобекетке барганда жетекчилик билдирген. Видеодо көрүнгөндөй жогорку кеңештин депутаттары вокзалга жумушчу сапар менен барышкан. Анда эл өкүлдөрүн таң калтырганы айдоочулар менен жүргүнчүлөргө бекер чай нан берилгени болгон. Ошондой эле ал жердеги олтургучтар жаңы коюлуп, бетону кургай элек болгон. Маалымат булагы Слон Кейжи. КСДПнын өкүлдөрү Талай Усубалиев, Темирлан Султанбеков жана Нурбек Касымбеков Атамекен партиясынын кеңсесине сыртында илинип турган КСДПнын лидери Алмазбек Атамбаевдин сүрөтүн алып салуу талабы менен барышкан. Атамекен партиясынын Бишкектеги кеңсесинин алдында Алмазбек Атамбаевдин сүрөтү илинип, анын астына камалсын деп жазылган. Атамбаевдин гана эмес, Индира Жолдобаева, Абдил Сегизбаевдин дагы сүрөттөрү коюлган. Партия аларды дагы жоопкерчиликке тартууну талап кылышат. Маалымат булагы Говори ТВ сайты. Путин тилмечтин котормосун оңдоп, аны бандит деп тамашалады. Россия президенти Владимир Путин Санкт-Петербург шаарында швед өкмөтүнүн жетекчиси Стефан Левен менен жолугуп жаткан учурда тилмечтин которгон сөзүн оңдоду. Бул туурасында РИА Новости жазды. Арктика диалогтун теориясы деп аталган форумдан кийин кеп эки тараптуу алакалар туурасында жүргөн. Путин швед бизнесмендерин достор деп атап, алардын салган 5 миллиарддык инвестициясын эске салган. Путин достор деген сөзүн эки ирет кайталагандыктан котормочу бул сөздү орток мааниде колдонуп, өнөктөш деп түшүндүргөн. Муну байкап калган Путин котормочуга дароо эскертүү берип, мен достор деп айттым, өнөктөш деген жокмун, бандит десе деп тамашалаган Путин. Från våra svenska partners inom vårt ryska ekonomi. Сказал другие партнеры. Бандит. Från våra svenska. Бакыт каты. Кыргыз почтасы жаранга жиберген билдирүүсүнө ушинтип жазып койгон. Мекемедегилер бул колго жазылган олуттуу эмес жазууну ким жазгандыгын түшүндүрүп беришти. Кечээ социалдык тармактарда билдирүүнүн сүрөтү таркады. Ал жаранга Кыргыз почтасы мамлекеттик ишканасынан келген. Анын үстүнө билдирүүгө бакыт каты деп кол менен жазылыптыр. Бул сүрөткө алып, видеого тартып каттоого алынган жол эрежесин бузууга келген айыптар деп түшүндүрдү Кыргыз почтасы мамлекеттик ишканасындагылар. Алар бизде бакыт каты деп аталат. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан келип, биз аны дарек боюнча жеткирип беребиз. Почточу айтылган дарекке катты жеткирди. Бирок эшикти эч ким ачпагандыктан ал жаранды почта бөлүмүнө кайрылуусун сурап, билдирүү калтырып кеткен. Почтальон бул билдирүүгө бакыт каты деп кол койгон. Маалымат булагы Вести Кейжи. Свердлов райондук соту аша чаап, сотко келген тарапташтарды көчөгө чыгарып салышты. Бүгүн 10 апрелде Свердлов райондук сотунда Бишкек жебин модернизациялоодо коррупция беренеси менен айыпталган экс-премьер-министрлер Жантөрө Сатыбалдиев, Сапар Исаков, депутат Осмонбек Артыкбаев, Улуттук энергохолдингдин мурунку директору Айбек Калиев, электр станциялары ишканасынын мурунку жетекчиси Салайдин Авазов, электр станциялары ишканасынын башчысынын мурдагы орун басары Жолдошбек Назаров, Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоону башкаруу боюнча топтун мурдагы аткаруучу директору Темирлан Биримкулов жана мурдагы каржы министри Ольга Лаврованын соттук иши каралууда. Процесске катышууга келген тарапташтары буга чейин сот залына кире албай коридордон кетишсе, бүгүн Свердлов райондук сотунун короосуна да кире алышпай нөшөрлөгөн жамгырда сыртта турушат. Ошондой эле процессти чагылдырууга келген журналисттерге сот залынын тардыгына байланыштуу камера менен кирүүгө да тыюу салышты. Маалымат булагы Опер Кейжи.
Бийлик Бабановду камайбыз деп чечиштиби? Бабановду тосуп алууга ар бир райондон 3000ден 5000ге чейин адамдар келүүгө даяр турушаарын өздүк булактар аркылуу билдик. Таластан борборду көздөй 5000 адам келсе, калганы Талас шаарынын өзүндө күтүшөт экен. 30-40 миңди мындай эле коелу, 5000 адам эле тосуп алууга чыкса жетиштүү. Учурда Жээнбековдун бийлиги эмне кылар айласын таппай, эстери ооп, эңги-деңги болууда. Укук коргоо органдары алда эмне болуп кетет дешип, жүрөктөрү дүкүдүк. Бабанов өзү айтмакчы, ал саясаттан кетем десе деле болушпай, саясаттан кетиришпей жабышып, жармашып жатышкандай. Ал өзү келип, өз чындыгын айтып, мыйзам алдында сурак берүүгө даяр экенин айтып жатат. Бирок бийлик Бабанов келсе камаганга даяр экенин эшиттик. Учурда саясий кырдаал оор болуп турат. Эгер аны баса калып камайбыз дешсе, акыбал ого бетер курчуп кетери анык. Бул жаатта Сооронбай Жээнбеков айланасындагылардын сөзүн укпай, чечимди жеке өзү кабыл алышы керек. Маалымат булагы Оперкейжи. Уюшкан кылмыштуу топтун 2 мүчөсүн сабап кетишти. Бул тууралуу Бишкек шаардык милициядан билдиришти. 10 апрелге караган түнү саат 1:45 чамасында Ленин райондук милициясына билдирүү келип түшкөн. Ыкчам топ Бишкек шаарындагы номер 2-төрөт үйүнүн аймагында эс учун жоготкон Азият улутундагы 2 кишини табат. Тез жардам кызматы аларды оорукананын жандандыруу бөлүмүнө жеткирген. Жабыркагандардын бири 45 жаштагы эркек киши өзүнө келбей каза болду. Ал эми 36 жаштагы шериги реанимацияда комада жатат. Шектүү катары эч ким аныктала элек. Бул факт боюнча сотко чейинки териштирүү иштери башталды. Экөө тең Ички иштер министрлигинин каттоосунда уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары каттоодо турат. Маалымат булагы Калыс медиа.